Аялдарга негизи мындай бул өтө эле жеңил эле нерсе болчу. Бирок өзүңөргө оордотуп алдыңар. Чачыңарды бир эле кишиге көрсөтүш керек болчу. Силер азыр 1000 кишиге көрсөтүшүңөр керек. Анын үчүн силер жанакыга барышыңар керек, пис дагы бирдемке дагы боешуң керек, аны бир эле кишиге кылышыңар керек болчу. Проблема ушул болду. Бир эле кишиге көрсөтүш керек болчу. Силер аз болсо 1000 деген адамга көрсөтүңөр келип атат. Эгерде менин темам ала турган болсом, бардык көздөр, бардык жиндер, бардык сыйкырлар, бардык тең ошо аялдын чач аркылуу болот. 100-гө 100. 100%. Ошол себептен субханалла аялдын жабынып жүргөнү бул анын бактысы. Жабылган бул бактысыз аял деп айта албайм. Бирок эртең бактылууларды көрүп өкүнө турган аял.